Саламатсыңарбы балдар. Силер менен амандык сурашкан Кадамжай районуна караштуу номер 9 Абдыкадыр Орозбеков атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Атабекова Бактыгүл Яхияевна. Кыргыз адабияты сабагынан бүгүнкү темабыз Алкул Осмоновдун Майдын түнү поэмасы. Сабагыбыздын максаты Алкул Осмонов тууралуу алган билимдерин бекемдешет, поэма жөнүндө түшүнүк алышып, өз ойлорун эркин айтуу менен окуяга, кырдаалга талдоо жүргүзүшүп, талдоо аркылуу өз пикирин аргументтештирүү көнүкмөсүнө ээ болушат. Ата мекенди сүйүүгө, элине ак кызмат кылууга, сабырдуулукка, үй бүлөнү бекем сактоого тарбияланышат. Алкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылык жолу жөнүндө өткөн сабакта кеп кылып талкуулаганбыз. Сабагыбызды баштаардан мурда автор жөнүндө баяндама берип кетсек. Аз жашаса да көп жазган акыныбыз, чыгармачылык күч кудурети лирикалык ырларында баарынан айкын берилген. Ал поэзиянын жөнөкөй гана кесиби эмес, өз өмүрүнүн шериги деп, өз жашоосунун маңызы деп коомго кызмат кылуунун майданы деп билген. Алкул лирик акын котормочу эле болбостон, драматургияга да көңүл бөлүп пьесаларды жазган. Автордун көзүнүн тирүүсүндө комедиялары театр сахнасында коюлган. Согуш жылдарындагы чыгармаларында акын согуштун каарын, азабын ата журтум деген эр азаматтардын образы менен берген. Мекенге ак кызмат кылган аскерлерди да өз поэма саптарына камтыган. Алкул Осмонов поэмаларынын мазмундук уюткуларын жандуу турмуш көрүнүштөрүнөн созуп алып, реалистик планда баяндап чыккан. Алардын белгилүүлөрүнүн бири Майдын түнү комедиялуу поэмасы. Чыгарма согуш аяктаган мезгилдеги майдын түнү күнү чыгармада Баян аттуу жигит согуштан өз айылына Жарадар абалында кайтат. Эч кимге кабар бербей эле үйүнө кирип келет. Уйкудан жаңы эле турган жеңеси тооруп чыгып карбаластай түшөт. Солдат жеңесинен келинчегин сурайт. Жеңеси келинчегинин көшөгү артында бир мурутжан менен уктап жатканын айтат. Ачууланган Баян көшөгөнү ачып, аялын дардайган мурутжан менен жанаша жатканын көрөт. Анда эмесе балдар, поэманы улантып окуйлу, окуя эмне менен аяктарын байкап туралы. Жаш бүбүш байкоо бербей күлөт ха-ха. Таарынба, койчалтыным, жок кепти айтпа. Ачуулуу Баян анда ого бетер. Таарынба, бу кандайча таарынбаска. Бүбүшчан, Баян келди, амандаш дейт, баягы уктап жаткан азаматка. Ал жигит калдаң-кулдаң тура калып, яя-лап бүткөн көзүн жумуп ачып, аманбы кагылайын абаке деп, умтулуп алып көкүрөк койнун жазып, тартары менин сенде иним жок деп, чегинет Баян боюн ала качып. Кер мурут чоң как
тамакы жеп абдан сынып, баяндын кыялынан эси чыгып, абаке инимди деп айткан ким бар, деги айтор жакынымын иши кылып, кандайча тааныбайсың деген кезде Бүбүшжан кыт-кыт күлөт бетин чымчып. Кокой, катаны эми билбедимби, карачы күзгүдөн өз иреңиңди, сен баян жан урматым менин бактым, байкабай эркекпи деп ишендиңби? Көңүлүңдү ач, бул бир жаш кыз, сага тааныш, сеники үстүндөгү кийген кийими. Мен дайып байкабаган абакежан, колхоздо чоң той болуп эңкеч кайткам. Чарчоодон жана каттуу иш кылуудан жуунбай ошол бойдон жатып калгам. Кел аба, кайра баштап көрүшөм дейт. Караса тракторист чоң Батмажан. Батмадан баян сурайт, мунусу оң. Эмне үчүн сен эркекче кийиндиң дейт. Батма айтат, сага арнашып оюн койгон, оюнда жигит ролу кемчил болуп, анан мен арга жоктон эркек болгом. Кандайча мага арналган дейт жаш баян. Батманда кабар келди Москвадан. Ата журт орденин биринчиси Бозоев баянга деп так жазылган. Кубаныч кайра басып бул үчөөнү, өбүшөт, кучакташат улам-улам. Май түнү көз жумулат, уян карап, атар таң коңгуроосун шыңгыр кагат. Коем деп ишенбесик адатымды, жаш баян каталыгын мойнуна алат. Ушинтип нечен түрлүү сыноо алдында кымбаттуу кызык күндөр өтүп жатат. Ошентсин өтсүн күндөр чебер кылдат. Заманга адамдык пас эмгек кылмак. Жөн гана биздин күндүн бир адамы. Каарман баянга даңк, баянга урмат. Себеби ата журтун сүйө билди, ата журт бардыгынан таттуу кымбат. Балдар, демек бүгүнкү поэмабыз силерге түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Анда эмесе силерге төмөнкүдөй суроолор менен кайрылайын. Анекдот сымал драмалык сюжеттин мааниси эмоционалдык жактан кандай таасир берет? Автор чыгармада эмнени айткысы келген? Каармандардын образдарын турмуштук көрүнүштөр менен салыштырып, окуяга кырдаалга талдоо жүргүзөсүңөр. Ушул суроолорго жооп алуу үчүн силер менен Zoom аркылуу байланышып, чыгарма жөнүндө өз ой пикириңерди айтасыңар деген ойдомун. Анда эмесе саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.